20 жыл мурда өлкөбүз эгемендүүлүккө карай алгачкы кадамдарды таштаган. Ушул туурун астында элибиз бардык кыйынчылыктарды татыктуу жеңип, татаал жолду басып өттү. Кудайдын буйругу менен элибиз кыйынчылыктарга туруштук берип, өлкөбүздү эгемендүү Кыргызстанда сактап калды. Жүздөгөн жылдар мурун ата-бабаларыбыз улуу кыргыз каганатын түптөгөндө эле бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Биз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберүүгө акыбыз жок. Болгон оюбуз, күч аракетибиз ушул улуу максатка багатталышы керек. Güçlü jana bay өлkө болуу үчүн бизде бардыгы бар. Кең байлыктар, суу, күжүрмөн, алтын элибиз бар. Bir топ оор сыноолор дагы эле алдыда. Элибиздин бутун кишендеп, жолун тараган коррупция, улутчулдук менен регионализм, маңкурчулукту жеңишибиз керек. Кандай гана тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болбосун, biz bu egemendүүлүктүн улуу жолунан тайбайбыз. Жүздөгөн жылдардан кийин да биздин урпактарыбыз дал ушул Ала Тоо аянтына жаздын ушундай Татнакай күнүндө чогулуп, Кыргыздын алтын түндүктүү туусунун алдында улуу Манас атанын жолун жолдоп, мекенин көздүн карегиндей сактаарына толук ишенем. Biz hiç kimge kul bolmayız. Hiç kimge kul bolmayız. Ulmattуу ekendeşlerim, tu egemendүүлүктүн, биримдиктин, мамлекеттүүлүктүн символу, элдин эл, журттун журт экендигин ыйык белгиси, азаттыктын эң тамгасы, Кыргыз элинин сыймыгы болгон алтын түндүктүү туубуз дайыма көк асманда, Кыргызстанга асманында желбиреп турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан! Ура!